Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн дагы Амина приложениясы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жана ошондой эле Амина приложениясынын эң мындай больной суроосу бул жанагы квартиранын хозяйкасына уведомление берсекпи, бербесекпи, уведомление барабы, барбайбы, ага айтсакпы, айтпасакпы деген суроо болуп турат да. Урматтуу мекендештер, ошону менен бирге азыр бир кайрылуу жасап кетейин. Бардык үй ээлерине, биздин ипотека алган мекендештерге, үйүнө квартираны койгон мекендештер, ошондой эле снимать эткен, узак убакытка снимать эткен биздин мекендештерге айтып кетет элем. Амина Амина приложениясы боюнча эч кандай уведомление барбайт. Азыр сиздерге бул приложениянын зыяны дагы жок. Эгер сиздердин квартираңыздар ал приложенияны колдонуп, уведомление кылып баштаса. Мунун бир негизги бир орчундуу учурларын айтып кетейин да. Эмне үчүн бул приложение сиздерге мындай зыяны жок да, хозяйкаларга азыркы учурда. Биринчи себеби бул МВД. Бул приложение МВДга, министерствого гана тиешелүү, башка органдарга азырынча булар эч кандай маалымат таратпайт. Мисалы үчүн бир мигрант ушул жерде жашап атыптыр, анан бул жерде мындай жашап атыптыр, ушуга налог төлөйсүң, тияк бияк деген маселе жок. Бул налог алуучу орган, башка санитарный талаптарды контроль кылуучу органдар такыр башка органдар. Ал органдардын бул приложенияга эч кандай тиешеси жок. Ошондуктан азыр дагы бир ушундай маалымат келди. Квартиранттардан эгер Амина приложениясыны установка кылып туруп, ошол жерде жашап туруп, анан ошону поделиться кыла турган болсо геолокациядан, бул жанагы 20 000 250 000 ушундай штраф келет экен ошол жердин хозяйкасына. Аны ошол төлөйт экен деген дагы маалыматтар келип атат да. Допустим, мындай кылалы да. Сиздер квартираны мынчага бердим деп дагы ошол айттыңыздар дейли да, там договор түздүңүздөр да. Ошол учурда деле бул өзүнчө бир пайыз бар, налог төлөнө турган. Ошол налог гана талап кылынышы мүмкүн да. Ушунча адамга мынча налог төлөйсүң деген, же айына мынча квартира сдавать этсең, сен ушунун мынча процент налог төлөйсүң деген учурлар болушу мүмкүн да. Мен так мындай маалыматым жок бул боюнча, бирок ошондой налог деле андай кыйратып эмес да. Даже эгер ушундай болуп кала турган болсо, биздин мекендештер деле ошол налогду өздөрү төлөп койгонго даяр да. Лишь бы биз ошол Амина приложениясын азыр удачно биз тесттен өткөрүп колдонуп башташыбыз керек да. Бул приложение биз үчүн керек, биздин жашообузду жеңилдетет, урматтуу мекендештер. Ар кандай WhatsApp группаларда таратып аткан там штраф кылыптыр, тияк бияк дегендерге ишенбеңиздер. Мен бул приложениянын функцияларын да окуп чыктым. Бул ошол МВДга гана тиешелүү дагы. МВДнын ичиндеги приложение болуп турат. Налогду карай турган, башка учурларды карай турган органдар булар башка министерство, урматтуу мекендештер. Башка министерстводагы ошол министерстводагы адамдар бул приложенияны текшерип, жанагы кыскасы кылганга азыр акысы жок. И маалыматтар да таратылбайт. Анын эми бир эле учурда жанагы терроризмге каршы ошого окшогон теракт боло турган ушундай өтө эле бир подозрительный адамдар болсо, ФСБ аркасынан түшкөн адамдар болсо, ошол эле учурда булар жанагы ФСБ аркылуу текшерип ушундай ушундай нерселерди кылышы мүмкүн. Бул учурда урматтуу мекендештер, урматтуу үй ээлери, өзүңөргө сак болуп, өзүңөр андай ишенген гана адамдарды карап алыңыздар. Сиздерден суранычы ошол. Бир эле учур ушул болуп атат да. Анан кийин ар бир жашаган мекендеш, ар бир геолокация поделиться кылган мекендеш силерге там зыян алып келет же ошонун айынан сиздерге там штраф келет деген бул азыр такталбаган жана туура эмес маалымат. Ошондуктан ушуну таратканды токтотолу. Андан кийин жанагы акча алды дегенди токтотолу, урматтуу мекендештер. Баардыгыңыздарга кайрылып кетет элем. Мүмкүн болсо ушул видеону бөлүшүп коюңуздар, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Үй ээлери, квартира снимать кылган биздин мекендештер жанагы ач көздүктү токтотолу. Бул адам баласы топурактан башка нерсеге тойбойт деген чын окшойт. Ушул кээ бир биздин мекендештер сен менин үйүмдө жашап атасың, ошону сенга мен уруксат берем дейт экен. Уруксат берем дейт экен. Сен ошол уруксат бергеним үчүн эми сен Аминага жанагы приложенияга жазып колдоно бер дейт да. Закон боюнча мындай, урматтуу мекендештер, закон биздин мекендештерди работа деп кирген, цель въезда работа деп кирген мекендештерди обязывает, милдеттендирет да, тапшырганга же геолокация кылган. Ал жерде эч кандай там уруксат сура деген жери жок, эч кандай. Силер уруксат суроого милдеттүү деле эмессиңер. Эми чыгарып бериши мүмкүн, эми чыгарып бердиңер дейли. Кийин башкасы келсе ал деле коюш керек болот да. Ошон үчүн айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, бул жерге биз бир пикирге келип консенсуска келишибиз керек.
Азыр бизден талап кылынып аткан нерсе жөн гана приложениянын экспериментке катышуу болуп атат. Эксперимент учурунда дагы бирөө жарымды штраф кылуу деген нерсе болушу мүмкүн эмес. Эксперимент учурунда булар азыр техникалык жактан ушул приложенияны тестировать кылышат да. Ага биздин мекендештер активно катышып бере турган болсо, ошол приложение активно иштеп кала турган болсо, жанагы биздин законопослушный, мыйзамды сактап, өзүнүн документи менен жүргөн мекендештер үчүн бул жөн гана плюс болот. Бул биздин мекендештер үчүн жакшы нерсе болот да. Жанагы ортомчуларды жок кылат, регистрацияга мынча миң төлө деген нерсе жок болот. Анан эми биздин мекендештер айтышы мүмкүн, мен ипотекамы кантип төлөймүн, анан кантип кылам, сен төлөшөсүңбү дешти мүмкүн азыр комментарийдечи. Урматтуу мекендештер, квартираны коюп атасыздар, туурабы? Квартиранын минимум баасы 7 000 8 000 болуп атат да. Ушул 3 квартираны ала турган болсоңор деле ошол өзүңөр жеп ичкениңерди чыкса айлыгыңардын бир бөлүгүн ипотекага төлөй бересиздер да. Анан бул именно ошо Аминага деп бир мынча миң алып баштасак, ушуну мөнөкөткө айланат дагы. Бул дагы ошо регистрацияга окшоп барып 30 миңге чейин чыгат да. Мен сага уруксат берем, 30 миң бер. Азыр 30 миң болуп атат регистрация. 30 миң бер, мен сени жанагы Амина приложенияга уруксат берем деген нерсе чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан мындай сабырдуу бололу. Баарыбызга кыйын болуп атат. Баарыбызга кыйын азыр. Бизге эмес, Россия өкмөтүнө да кыйын болуп атат. Көрүп атасыздар, согуштар, санкциялар, тияк бияк. Баарыбызга кыйын. Мындай кыйын учурда биз бир гана эмне кылышыбыз керек? Бири-бирибизди түшүнүү менен, бири-бирибиз менен консенсуска келүү менен гана ушундай немеден, ситуациядан чыгышыбыз мүмкүн. Рейдтер болушу мүмкүн, албетте. Мына реестр боюнча да суроолор келип атат. Реестр как живой организм болуп иштейт деп мага посольстводон айтышты. Бул деген живой организм деген кээ бирлери чыгат, кээ бирлери кирет деген нерсе. Мисалы үчүн, эгер сиз депортация болбосоңуз, өтө оор кылмыш кылбасаңыз Россиянын территориясында, розыскта жок болсоңуз, мен ойлойм сиздерди маселеңиздерди ошол жергиликтүү полиция отделениясынын начальнигинин деңгээлинде эле чечиле турган маселе да. Сиздер өзүңүздөрдүн ага экениңиздерди ушундай кичине бир мыйзам бузуучулук болуп, административдик боло турган болсо, жеңил желп ал нерсеге көз жумуп сиздерди реестрден чыгарышы да мүмкүн. Негизги маселе, урматтуу мекендештер, биз только иштегени келдикпи, иштейбиз дагы, анан кайра үйүбүзгө кетишибиз керек да. Жанагы соттун чечиминен кийин деле жүргөндөр толтура да. Ошолорго атайын булар азыр реестрди чыгарышыптыр да. Бизде ушул бир эле мүмкүнчүлүк бар, эки эле вариант бар. Же калабыз, же кетебиз да. Же өз мекенибизге барып иштейбиз, же Россияда ошентип иштеп кичине ашынып акча үйдөгү иштерибизди бүтүрөбүз да. Ошол. Анан кийин дагы эле кайра суроолор келип атат да, Амина боюнча. Урматтуу мекендештер, Амина приложениясы только работа деп киргендер үчүн милдеттүү деп азыр айтылып атат. Работа деп киргендер үчүн. Анан работа деп жүргөндөр бар, чыкпай эле. Мисалы үчүн 1 сентябрга чейин. Регистрациясы октябрга чейин дейли, 5-ине чейин. Октябрдын 5-инен баштап бүткөн болсо регистрация, сиздер үчүн ноябрдын 5-ине чейин 30 күн убакыт берип атат да. 30 күн убакыт берип атат сиздерге. Ошол 30 күн убакытты эмне үчүн берип атат? Аны да айтып кетейин. 30 күн берилген убакыт сиздер приложениени скачать этип, установка кылып, аны сураштырып, ал жөнүндө маалымат алып, ал ошол маалымат менен маалыматты алып үйрөнүп, приложенияны колдонушту. Анан ошону дальше ошо 30 күндүн ичинде өздөштүрүп, анан дальше колдонуп кетсин деп сиздерге 30 күн убакыт берип атат. Бой кокуй, мен регистрациям бүтүп калды суроогу, эми эмне кылам? Дагы эми штраф төлөймүнбү деген нерсе болбойт. Сиздерде азыр регистрацияңар суроогу бүттүбү, өтүп кеттиби 2-3 күн, ничего страшного. Ничего страшного в этом нет, урматтуу мекендештер. Булар сиздерге 30 күн убакыт берип атат. 30 күндүн ичинде Амина приложениянын установка кыл деп атат. Андан кийин албетте мурунку эрежелер өз жолунда калды. Бул жөн гана азыр бизде жанагы өчүрүткө туруп барып туруп Амина заменить кылган нерсе. Биз өчүрүткө турбастан эле ошол онлайн эле азыр приложенияны качать этип туруп геолокация таштап кой деп атат. Анан жанагы 3 күндө бир таштап турат экенбиз деген дагы бир маалыматтар болуп кетти. Бизде да чыктал маалымат, биз деле туура эмес маалымат берген экенбиз. Оказывается, эгер баягы өчүп калат го геолокация ГДчи, ошол 3 күндөн ашык өчүп турсаңар, ошондон анан реестрге киресиңер да. 3 күндө бир жанагы таштап койбосоң эме болбойт деген туура эмес маалымат. 3 күндө бир таштайт экенсиң, анан кийин карап коет экен, жүрүп өткенсиң. Жок.
Мисалы үчүн бир күн геолокацияңар өчүп калды, ничего страшного, да. Ничего страшного. А, э, Эртеси жандырып коюп кете бересиздер. Бул жанагы вдруг телефонуңар бузулуп калды дейли, ошондой учурга ыкташтырып чыгарылганда ыңгайлаштырыпчы. Сиздер телефонуңар бузулуп калды, телефонду замена кылганда 1 сутка убакыт керек туурабы? Ошондой да. 3 сутка ошол баягы разрешение берип атпайбызбы баардыгыбыз геолокацияга. Ошол геолокация 3 сутка иштебей кала турган болсо, анда сиздер реестрге түшүп калышыңар мүмкүн. Мен ойлойм, биз телефонду алмаштырып 1 сутка алдык иште. Бузулуп кала турган болсо, бирөөдөн карыз колоң алып деле Android телефонун барып Савеловскийден алабыз жана бат эле жанагы арзан телефон алып берип, ошону геолокацияны иштетип кое турган болсок, анда ничего страшного, урматтуу мекендештер. Ошол, урматтуу мекендештер. Анан приложение негизги маселе ушул айта турган. Приложенияны көчүрөбүз. Техник жактан установка кыла турган инструкциялары YouTube'да толтура видеолор чыгып атат. Орусчасы, кыргызча, өзбекче, тажикче болупчу. Баардык ушул видеолорду көрөбүз, колдонобуз. Регистрацияңар бүтүп калган болсо, ничего страшного в этом нет. Сиздер ошол 30 күн убакыт берип атат, ошонун ичинде Аминага өтүп алыңыздар. Ошол, урматтуу мекендештер, бизде бир эле Дамира Мамырханова мекендешибиз отурат. Башка мекендештер бүгүн тилекке каршы келе алышпаптыр. Баардык мекендештерди ушундай эфирге чакырып кетем. Эфирде оюңарды айтсаңар болот, видеону жаксаңар болот, кайрылуу жасасаңыздар болот, посольствого кайрылуу жасасаңар болот, министерствого, президентке ким болсо кайрылуу жасасаңыздар болот. Бул жерде только маданияттуу, өзүнүн тилибиз менен сөгүнбөй, сагынбай, урушпай, какатпай, эркетпей чыгып эле жөн эле өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып билдирсеңиздер болот. Мындай мүмкүнчүлүк пока биздин Миг Лайф каналында бар. Башка каналдар мындай мүмкүнчүлүк силерге бербейт. Баардыгы маалымат таратуу менен эле чектелип атышат. Биздин каналда, урматтуу мекендештер, сиздер катышып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып, оюңуздарды YouTube'дан чыгарып, ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Баардыгын YouTube'дан көрүп турган мекендештерге айтып кетет элем, биздин ушул көрсөтүүгө силерге коюлган мүмкүнчүлүктү колдонуңуздар. Келиңиздер, айтыңыздар, сиздерди мен ошентип каналдан чыгарууга сөз берем. Ошол, дагы суроолор боло турган болсо таштайбыз комментарийге, Telegram каналга кошулабыз, описанияда ссылка турат. Дагы эмне кылабыз? Дагы бир негизги бир суроо бар эле азыр могул жерде. Унутуп атам да. Так. Өтө бир ооз толо турган бир суроону эмне кылып атыптыр да. Фото не прошло проверку дейт. Фото не прошло проверку деген болуп атыптыр. Проверка болуп. Бул баягы приложение жаңы чыккан үчүн эми эле жанагы тестировать этип, технический жактан бир аз неме болуп атат да, мүчүлүштүк болуп атат. Ошондуктан булар азыр кыйналып атышат. Эмне кылабыз? Приложениени өчүрөбүз, кайра жаңыдан установка кылабыз да, кайра баштан орнотуп кетебиз. Анан иштен сурай турган болсо, ошол жаңы мыйзам чыкты дейсиздер. Регистрация эми болбойт дейсиздер. Ошо Амина приложенияны көрсөтүп койсо отделкадыр, ошо менен жетиштүү. Мен Телеграмга мына жакынкы күндөр ошол мыйзамдын текстин дагы жүктөймүн. Телеграм каналда барлар, сиздер ошол Адил кадырыңыздарга ошол законду көрсөтсөңүздөр ошол жетиштүү. Болду, ошол менен иштей бересиздер. Сиздерди эч ким там регистрацияң жок экен, штраф салганы акысы жок. В том числе сотрудники полиции. Сотрудники полиции сиздерден ушул Аминаны установка кылып аптырсың, там же регистрацияң жок экен деп туруп сиздерге штраф сала турган болсо, протоколду алыңыздар, посольствого барыңыздар, консультацияны алып, ошонун негизинде өзүңөр барып туруп, ошо начальник отделения полицияга арыз жазыңыздар, ошол сотрудниккечи. Протоколун сөзсүз алыңыздар. Ошол жаш балдар эмне кылабыз деген суроолор келип атат да. Жаш балдар регистрациясы эмне болот, кайрылуу суроо кайталанып атат да. Ошол дагы бир жолу кайталап коеюн. Бир работа деп келгендер милдеттүү. Калганы там гости болуп келгендер, частный виз, туристтер баардыгы мурункудай эле регистрация жасашат 3 айлык жүрө турган болсо. 1 ай жүрө турган болсо жасаштын кереги жок эч нерсе. Аминанын да кереги жок. 1 ай жүрсөңөр и регистрациянын да кереги жок. 30 күндүн ичинде 3 жума жүрүп кайра кете тургандар үчүн бул мыйзамдар не касается. Ошол, эмне дейбиз, урматтуу мекендештер, видеого лайк басабыз,
комментарийга суроолор жазабыз. Описанияда турган ссылка аркылуу биздин Telegram каналга өтөбүз. Жана Telegram каналда биздин мекендештер, активисттер жардам берет. Суроолорго жооп берет. Мен Кудай буюрса жооп берем. Жакында бир юрист келет, ал дагы жооп берет. Кыскасы биздин канал дагы мындан алып өнүкмөкчү. Ошол сак аман туруңуздар. Кийинки эфирге чейин. Кийинки